Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто жунголук кыргыз окумуштуусу Макеле Өмүрбай ага. Макеле абаны кыргыз журтчулугуна тааныштырып зарылдыгы жок. Анткени бизде Макеле абаны кыргыз жергесинде чыккан китептери, мезгилдүү басма сөздө жарыяланган макалалары аркылуу кеңири тааныш. Макеле аба, сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ат көлүңүз аман келип алдыңызбы? Эл журт эсен, жакшы турасыздарбы? Саламат бардыгы аман эсен. Өзүңө болуп дагы салам айт, эл журтка салам айтты, эл журттан. Тиги кыргызда баарын коюп Манасты айт дейт. Сөзүбүздү ушу Манастан баштасакпы деп турам. Мындан көп жыл мурда сиз экөөбүз Чоң Алайга чейин барып сүйлөшчүдө мага бир суроо узатты элеңиз да. Эмне үчүн Манасты ырдабайт дейт, Манасты айтат деп айтты элеңиз. Ошо суроону өзүңүзгө узатсамбы деп турам. Анткени ошончо жылдан бери мен бул суроонун жообун таппай койдум да. Эми бул өзүң өтө тереңден маселени койдуң. Эмне үчүн Манас айтат? Эмне үчүн кыргыздар кылымдан бери ушул Манас менен келди дегенде, бул эми Манас кыргыздын чогултулган акылы, топтолгондо акылынын топтому. Ошого азыркы кийинки аталмада айтат экен, Манас кыргыз жашоосунун энциклопедиясы, турмушунун деп. Мен аны которуп алдым, Манас кыргыз элинин жашоо билим китеби деп, энциклопедия деген сөздү. Ошого биздин кылымдардан бери келаткан ата бабанын жашоосу бүтүндөй жашоо үчүн акыл керек болот. Ошого адамдардын акыл деген сөздү чечмелесек өтө көп, бирок бардык киши түшүнөт. Манаска чогултулган. Анан мен канча жылдын алдында ошондой бир китеп жазгам, Манас акылы деп. Ошону кийинки кездерде дагы тереңдетип, теги Манастын акылы кайда дегенди издеп келе жатам. Бул сурооң өтө жакшы жерден коюлду. Ошо сиздин Манас жөнүндө ойлоруңуз абдан кызык да. Абдан кызыктуу ойлорду айтасыз. Анан Манас акыл деп атасыз, Манас ынтымак, биримдик деп айтасыз. Манастын ошо күчү эмнеде? Бул Манастын касиети эмне? Эми бул ушул акыл дегенден кийин бул бир ушул дүйнөдө, адамдар акылы менен жашоо. Адам кандай адам болот дегенде ушул акылы менен адам болот деген чоң нерсе да. Ошого биздин изилдөөбүзгө караганда жашоонун акылын Манаска жыйынтыктап койгон. Азыр ушул күнгө чейин мен эми жакындадан бери дагы бир кызыктуу темаларга соктугуп атам. Бул темаларда 19-кылымда, атап айтканда 1857-жылдан баштап Чоқан Балканов биринчи Илимпоз катары сөз ортогон, Радлов, ошонон кийинки Муктар Абазов, дагы башка кыргыз окумуштуулары Манаска болгон аныктамасы эмне болгон теги? Биринчи болуп Чоқан Балканов ушу кыргыз элинин энциклопедиясы деп атап койгон да. Бул жакындаткан турмушка. Мында бир нерсе бар эми. Азыр бир түшүнбөстүк абал бар. Манас баатырлык эпоско кирет дегенибиз чын, баатырлык даңазалаган. Бирок баатырлык деген согуш гана эмес. Мурдакы ажоолор, хандар эки чоң касиети болгон. Бирөө күч жагынан ал баатыр болуу керек. Ошо жерде кишилерден эң алдында. Анан тишкеректе мейли ички жагынан болсун, мейли сырткы жагынан болсун, кол сала албай турган баатыр болуш керек. Бул башкысы болот. Ошону менен эле кошо эмне болот? Акылман болуш керек. Ушул экөөнү даярдаганы анан кийин бул хан
ажоо деп атап атпайбызбы азыр. Эл башчысы болушка шарты тошкон да. Ошого азыркы бир бул балким көп адам кубаттабаслыгы мүмкүн эми. Бирок чындыгы ошол. Манас баатырлык эпос деп айтылган менен Манас чыныгы турмуштук эпос. Жашоонун эпосу. Элдин эл болуп турушунун эпосу болгон. Бирок сөз менен айтканда, элдин акылынын жыйынтыгы Манаска берилген. Манастын ичинен тапса болот деп айтар элем. Эгер Манас айтуучу дагы азыр айтып аткан Таң Шармандагы Манастын согушкан гана жерин, жоо менен кармашкан кан майданды гана сүрөттөгү менен өзүбүздү алаксытып, кызыктуу экен деп, мурда жомок кыргыздарда ошондой айтылган. Мейли бала баатыр болсо дагы аждар менен, желмогуз менен, башка менен кармашкан кезде анда баатырлык болбосо башкаларга алып жетпейт. Бирок баатырлыктын теги эмес, аждар менен кармашкан деген эмне? Бул баатырлык эмес. Ошол элди куткаруу, бул баатырлык. Ал башкы максат аждар менен кармашуу эмес. Аждарды жоготуу эмес, ал элди куткаруу. Ошондой бир душманга окшош. Мурдакы жомоктор, аңыздык жомоктордо желмогуз баатырлар, дөөлөр болгон болсо, кийинки кездерде адамдарга коркунуч жасай тургандар эмне болгон? Баскынчылар болгон. Элдин тынчын алган. Ошол экөөнү алмаштырып карасаң, мурдараак эртерээктеги жомок тегилер болсо, кийинки жомоктор тегилер болгон. Эми баатырлар ошого ээ болгон ушундай. Ал бир мазмун, бир бөлүк мазмун. Көп учурда Манаска баатырдык эпос деп адабий терминдер менен баа берип коюп атабыз да. Сиз баягы Манас купуя сыр деген ойду көбүрөөк айтып жүрөсүз да. Анда көп купуя сырлар катылган деген. Ошо эмне болгон купуя сырлар? Бул эми купуя сыр адамдар ача албай, түшүнө албай, Манас деген эмне иштерди иштеди эле деген маселени ача албай, кээ бирөөбүз тарых жагынан караштырып, чарчап, чача агарып, Бирөө адабий жагынан, адабий жагынан караштырып, кээ бирөө философиялык жагынан караштырып, ошо менен бирине бири келтирбей, баары чаржайтып кетип атат да. Бул тигиге сыр, буга сыр болуп атканы ошол жерде. Бул бардыгы туташ. Адабий жагынан да караш керек, философиялык жагынан караш керек, салт санаат жагынан караш керек. Ушулардын бардыгын камтыган үчүн окуян деп айтабы, башка деп айтабы, күчтүү айткан. Ошо күчтүү айткандан кийин бул эмне болду? Ар башка сыр болуп ар кимге кала берип атат. Болбосо анын немеси сыры деле көп жок. Жашоо. Манастын сыр болуп аткан жери Манастагы негизги идея, өзөк идеяны так ортого койгон ушу күнгө чейинки изилдөөлөрдө болбой келген. Кептин бардыгы ошо жерде. Сырлуулук айландырып аткан. Бул Манас улутка эмне керек эле? Ал кызыктуу, тамаша, көңүл ача турган нерсеби? Батырлыкты таңазалай турган нерсе эмес. Жашооңду бир эл болуп, бир улут болуп турсаң, кандай кылууң керек дегенди ушу Манаска чогулткан. Манас ошону иштей алган. Манас дүйнө чогулткан эмес, алтын чогулткан эмес, башка иш кылган эмес. Мана ушу улуттун улут болуп калышы боюнча күрөшкөн. Ал жоону сайып эле өмүр бою өмүрүн согушта өткөргөн деген сөздөрдө да бар. Андай согуш күнүгө эле согуш боло берген эмес, ушу негизги идея Манаста калыптанган. Ал негизги идея эмне? Элдин эл болуп турушу, улуттун улут болуп турушу негизги идеясы ушул болгон. Биз көп учурда аны жомок катары кабыл алгандар бар, дастан катары кабыл алгандар бар. Бирок ошол учурда эле
Манас биздин өтмүшүбүз же өткөнүбүз эмес, бүгүнкү турмушубуз катары кабыл албай атабызбы деген ой кетет да. Ушул эң чындык болуп атат. Азыр биздин Манас сырлуу кылып коюп алып, ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар деп, Манас менен гана сыймыктана турган, анын ичинде бүгүнкү адамдардын жашоосуна эмне керектүү нерселер бар экендигин ачып бере албагандыктан бул сыр катары өтүп кеткени ошол. Манаска кире албай атабыз да ошондо. Кире албай аткан кепшил. Манаска кириш үчүн алды менен Манас эмне үчүн кыргыз акылмандуулугунда ушундай бир чыгарма жаралган дегенди табуу керек. Мен азыркы изилдөөгө караганда Манастын башкы идеясы биримдик, улуттун биримдиги, андан кийин улут ынтымактык. Ушул эки башкы идея биздин акылман жомокчуларыбыз, азыркы тил менен айтканда Манасчы. Манасчы деген сөз 1930 жылы айтыла баштаган экен. Мурда жомокчу, ырчы, ошолор менен келгенде. Ошол жомокчулардын кураганын элдин акылын чогулткан. Мында биздике бир нерсе туюлушу керек. Манас ушунчалык көлөмдүү экен, анын ичине кирген ар бир киши, кейипкер деп коебуз, ар бир окуя эмне үчүн Манаска кирди, эмне кереги бар эле ошонун. Мунун баардыгы ошо башкы идеянын ажаты менен кирген. Мисалы алып айтсак, Алмаметтин окуясы бар, бир чоң окуя. Эмне кереги бар ушул Манаска? Эмне керек болду эле? Ошол эле кезде Канекей деген эмнеге кирди? Манаска аял алып бериш үчүн эле кирдиби, же башка максат барбы? Манас изилдөөсү менин оюмча ар бир кейипкер, ар бир окуя, жөрөлгөлүү окуялар дейбиз, турактуу окуялар деп коебуз. Биринчи кирген кезде Манастагы башкы идеяны жеткирүү максатында ошолор кирген. Алгачында бул ар кайсы батырлык эпостор, Ошой бир эпос, Алмамбет бир эпос, Башында башка эпос деп коебуз, жомок болгон алар өзүнчө. Эми муну азыркы айтууларга караганда Токтогул ырчы курап, мурда ырчуул кошок түрүндө, кошок деген жакшы түшүнөбүз, өлүп кеткен кишинин тирүүсүндөгү киши издерин кошкон да, Манасты ырчуул кошок айландырган. Ал кошок боюнча эле жүрө бербейт, анан кошок деген учурчакта кайтылган иштер. Кийинки кезде бул эмне болду? Токтогул ырчынын канча кылым өткөндөн кийин Токтогул ырчынын доорунда Токтогул ырчы өтө чоң акылман. Токтогул ырчынын доорунда азыркы маалыматтарга караганда Асан Кайгы, Жээрен Чечендер доору дейт. Кыргыздарда ушундай бир чоң чыгармачылык доор болгон айт. Ошондо Токтогул ырчы мисалы 13 кылымда пайда болду десек, Манас 10 кылымда ырчуулдун оозу менен айтылды десек, 200 жылдан кийин, канча кылымдан кийин Токтогул ырчы эл ичиндеги жомоктордун бардыгын курап, Манастын үстүнө курап, анан эмне болгон? дастан кылып айтып чыккан. Чоң жомок, улуу жомок деп анын жомок кылган. Бул эмне үчүн курайт ошону? Ошондо кеп бар. Кызыктуу болуш үчүн эмес, ажат, жашоого ажаттуу. Канекейди азыр бир эле мисал менен айталы. Уздук, акылмандуулук бүткүл аял затына, бүткүл ургачыларга үлгү болуучу бир киши керек. Мана акылмандар ошо Канекей менен көргөздү, Канекейден көргөздү. Ургачы болсоң, мейли кыз бол, мейли аял бол,
аял зат болсоң каныкейдей бол деген. Бул чоң акылмандуулук деп айтууга болобу? Ар кандай нерсенин өрнөгү, үлгүсү болуш керек. Ушул үлгүлөрдү азыркы адаби тил менен айтканда Манастагы кейипкерлер деп атап атабыз. Бул үлгүлөр кандай болуу керек? Адамдын үлгүсүн Манастан чыгарган. Кыргыз адам болуусу. Адам болууга койгон талабы кандай болуш керек? Өлчөмү Манастай. Манас деген айкөл даражасына жеткен. Адам болуунун даражалары бар. Эң төмөн баскычы кайсы? Адам, жакшы адам. Анан кийин эмне болгон? Ошонон көтөрүлүп отуруп баскычы бар. Кемеңгер, көсөм, олуя ушуга окшош 9 тепкичти адам болуунун 9 тепкичин кыргыздар ортого койгон. Эң башкысы айкөл. Эң башкысы айкөлдүк, а? Айкөл. Айкөл деген даражадан жогорку адам болуунун ченин көргөзгөн эмес. Муну дүйнөлүк акыл көйлөр, философтордун башкалардыкында алып кел. Олуя тегилер менен келип чектирет. Кемеңгер көсөмдөрдөн жогоркусу келип не болот? Айкөл. Айкөл адамдыктын, адам болуунун эң башкы чени. Анда батырлык, акылмандуулук, башкалардын бардыгын Манаска чогулткан. Көрдүңбү? Ошону менен ар бир кишиникин изилдегенде бир эле сөз өтө эле оңой болчу, аны сырлуу кылып коет. Эмнеге кирди бул жомоко Манаска? Манаста өзү жаратмандык касиет бар да. Өзүңүз айтып жүрөсүз, мамлекет түптүп атат, туурабы? Ар кошулган элди, чачырандуу болуп кеткен элдерди бириктирип улут түптүп атат. Ушундай касиеттери бар эмеспи? Эми жакындан бери ушуга көңүл бурдук. Манас ошондой айкөл болгон экен, бул элге эмне иш кылып берди десе, азыр жөнөкөйлөштүрүп аны. Жоону кубалап чыкты, анан кийин жоо менен согушуп берди деген канакей. Бир кичинекей балдар, батыр балдардын канакей окуясы болуп калып. Жомоктон эле окуясы болуп калат. Манас 2 жумушту жасап кеткен. Ушул күнгө чейин да керек боло турган 2 жумушту жасап кеткен. Үлгү боло турган. Улам кийинки урпактарга кала бере турган. Ошого Манас ушул күнгө чейин айтылып келет. Ал батырлык боло турган болсо, Карач Батыр деген бар, аждарды куйругуна. Батырдан көп киши жок да. Ошондой көп. Мындагы кеп могу жерде Токтогул, Ырчыдан баштап, кийинки Сабын байларга чейин, кийинки Жусуп Мамайларга чейин башка идеянын желесин удам өнүктүрүп келген. Айталы, башка идеясы эмне эле бул дегенде, биримдик, ынтымактык. Ушул баштан бойго Манастын жана Манас жомогуна катышкан кейипкерлердин ар бирисинин аткарууга тийиштүү милдети болгон. Ошол керек болгон. Мисал алып айталы. Манастын биринчи жасаган иши атка минип жасаган деле кылычын кармап туруп жоону көздөй булкунган эмес. Оболу иштей турган иш. Чачылган элди бир жерге чогултуу, Ала тоодан көчүрүп, буягы кошойлорду тиягын көчүрүп келип, Талас жана Манас дегенди борбор кылган. Жергени жоодан бошотуп, чачылганды жыйнап алып келип, бир мекен курган. Эгер мындай болбой турган болсо, башкы иштеринин бардыгы бекер болот. Биринчи жасаган жумуш мына ушул. Биз биримдик боюнча сөз сүйлөп атабыз, чоң идеянын биринчиси биримдикте жер биримдиги, өзүнүн
Butun koya turgan жердин биримдиги, ата мекен биримдиги. Бул биринчи болгон. Экинчи эмне болгон дегенде, экинчи биримдик идеясы мына кийим. Улут бүткүл кийим жөнүндө бирдиктүү кийим. Муну мынакей Каныкей энеден баштап уздук боюнча. Башка элдерден айырмалануу. Айырмалануу үчүн мурда мисалы бир эле сөздү айталы, калпак, кара калпак болчу экен. Каныкей эне баштан ак калпакты кандай жасагандыгы жөнүндө манасты бүтүндөй айтып калат эми. Мейли ал тарых кете берсин, калпакты Каныкей эле жасаган деп айткан, бирок ошол жерде көңүл буруп турган нерсе адамдын баш кийими. Мурда бөрк болгон. Кыргыздын эң жөрөлгөлү, эң түпкү кийими бөрк. Андан кийин калпак. Мисалы деп айтып коебуз. Өзү айтат Каныкей. Кара калпак элелен кийин ак калпак кылып мына тоо, ак боз үй, элечек, ак калпак баардыгы түсүн окшоштуруп. Кыргыздын тоо философиясы деген. Ушуларга түсүн келтирген. Окшоштукту келтирген. Табият менен адамдын түсүн бирдикке келтирген. Кийим дегенде. Ошо менен баардыгы элечек кие турган, калпак кие турган. Ал эми калпактын эле бир мисалын айтып коелу. Ал бир эле түрдө калпак болбогон. Калпактан баш кийимден ар бир адамдын бедели, мартабасы, даражасы көрүнүп турган. Ажоолор башкача жыгаалуу калпак деген кийген. Башкалардын калпагынан карап туруп, кийиминен, баш кийим, бөркүнөн карап туруп, мейли кыздар болсун, мейли башкалар болсун, бул колунда бар, же кембагал, же бар, же мартабалуу, же болбосо мансабы бар дегенде, ал өзүңүз тааныштырып коюңузчу дебей туруп эле. Баш кийиминен билип. Баш кийиминен тааныган. Үстүн сырт кийиминен тааныган. Ушуга окшош чоң маданиятты манас жетиштирген. Экинчи бул кийим. Үчүн тамак аш маданият. Тамак аштагы бирдиктүүлүктү алып чыга албай турган болсо, бул улуттун, ал тамак аш деген ар бир үйдүн жеген тамак эмес, чоң көркөм маареке салтанаттарда улуттук дасторконду көргөзүп чыгыш керек. Ошону көргөзө алган, бирдиктүү. Мисалы каерде бир өссө, бир маареке өтөт экен десе, калган адамдар билгенде мындай болот, же тай союлат, же бие союлат. Улуттун биринчи союшу эмне болгон? Союшту биринчи көргөн. Сойбосо эсеп эмес. Көбүк тайлак, бото тайлак, тайлактын өркөчү болгон. Анан кийинкиси кысыр бие. 7 жылдык, 9 жылдык. Ошол кишилердин сен конук алмакчы болгон кишилердин мартабасына карап, союлгандан эле ал кишилер ким экендигин башка адамдар билген. Ушундай маданият калыптанган тамак деген. Анан эмне болгон? Тил биримдик. Манас менен кыргыздын адабий тили азыркы сөз менен айтканда. Сүйлөө тили, сүйлөө маданияты башкалар калыптанган. Ошого 1800 канчанчы жылдары, 60 жылдары эле Радлов айтып турган. Кыргыз тилинде диалект жок, көөр жок. Абдан чечен сүйлөгөн эл, куюлуштуруп сүйлөгөн эл. Башка ар кандай элге салыштырсам мен кыргыз тилине теңей албай койдум деген сөз менен турат жазылуу. Бул даражага эмнеге апарган? Ошо жомокчулар манастын тили менен. Мейли кайсы жылга да, кайсы сууда жаса кыргыздар окшош сүйлөй турган даражага жеткен. Ал ортолуктагы кичине акцентинин окшобостугу, аталмаларынын кээ бир окаттык терминдеринин окшобостугу менен ал диалектке кирбейт. Ал жашоо маданияты, ар кимдин үй бүлөсүнүн деле өзүнчө бир купуя тилдери болот. Бул бир жетишкендик, манас тилине жетишкендик. Анан салт санаасы. Салты дегенде эки чоң салтты кармайт.
жакшылыктуу иштер салды. Той кандай болуш керек? Өлчөм нормасы. Ошентип анан каада салттар чыгып атат да. Ошону карабайсың, ошол жерде эмнеге киргизип атат? Манастын той деп. Той кандай боло турганын ошол жерде өлчөмүн чыгарган. Азыр кээ бирөөлөр айтат, Манас деле көп аялдуу болгон деп, өзүнө кичине бирдеме алып калыш үчүн акылайды, кара бөрктү алган, дагы канча болгон деп. Булардын бардыгы түшүнбөстүк кептер. Манас бир эле аял алган. Ал аял алуунун өзүнө жорок күтүүнүн өтө чоң салты болгон. Жуучу жибери, кулдук уруу атасы бар. Анан дагы башка 7 түрлүү расмет өтөгөндөн бул ушунун аялы деген. Ал кара бөрк менен тиги Накылай деген эмне? Накылай деген олжого түшкөн. Олжого түшкөндө кыздарды кырып ташташ керекпи? Эмес, алган. Ал олжо катын деп аталган. Ал жөн эле коюп коет аны. А кара бөрк эмне болгон? Өзү чыгып, мен деген сайышып көрөм эгер Манас жыгып ала турган болсо, мени жара сая турган болсо, гүң болом деген. Бул гүң Манастын катыны. Аял эмес. Эмес да. Ошого Алмамет эмне деген? Окуп көргүлө. Алмамет келип кошулгандан кийин Манаска айткан. Манас айткан, Алмамет саны үйлөйлү, мындай десе. Мени коюп өзүңдү үйлө. Катыны бар деп жүрсөм, кадимкидей бойдок. Катыны жок экенсиң. Эмне сөз бул? Салт ошо жерде. Кандай салттар бүткөндө анан бул катыны эсептелет. Ушулар бузулдубу, бузулбадыбы? Ошого бул салт, той салты кичинек баланы жентегин өткөзгөн чейин болгон, өлүүгө чейин болгон иштердин бардыгы Кыргызда той менен өткөн. Андан кийин өлүм узатуу салты. Мында Манаска Көкөтөйдүн ашы деген бирди киргизип койгон. Эмнеге кириш керек Манастын ичине Көкөтөйдүн ашы? Эмне жомок ал? Эчтеме менен ар жак бер жак байланбайт. Бул салт. Өлүм узатуу салты кандай болуш керек? Ошого окшош эме көп айта бербейли. Салт биримдүүлүккө келген, бирдиктүүлүккө. Кийимиң мындайынан турса, тилиң тигиндей турса, салтың мындай биримдикке келсе, анан кийин дагы биримдикке келе турган кандай иштериң бар? Бүткүл улут биримдикке келе турган нерселердин бардыгын Манас иштеген. Манас иштебесе дагы жомокчу, Манасчы ушундай кураган, ушундай болуш керек. Улут деген. Эреже бул. Эгер ал биримдиктер болбосо, улут катарына саналбай каласың. Анан кийин жыл санак, ай санак календарь деп коебуз. Сынчылык. Чоң сындардан өткөргөн. Кандай боло турган олиялар. Ошого окшоштордун бардыгы. Азыр ай санагыбыз деле жок, башкабыз деле жок. Анан айтчы кандай улут. Манасты улап атыппызбы же Манасты жөн эле айтып коюп эле? Манаска биз ошо кире албай жатабыз го. Манасты түшүнө албай, тереңинен мындай биле албай жатабыз да. Эми экинчи теманы дагы айтып сала сүйлөйлү. Экинчи Манастын башкы идеясынын экинчи тармагы ынтымактыкты иштей алган Манас. Манас жомогу да мындай айтканда. Биринчи Манас аттанган күндөн баштап 40 чоро таярлаган. 40 чоро деген башка улут, башка элдерден, башка уруулардан тарткан өзүнө. Мындай чоң идея деген кайда? Ошону менен бул башка элди ынтымактыкка тартты. Ынтымак деген сөз башка улуттарга, башка элдерге иштетет. Улут ичине биримдик. Ошону менен азыркы эң толук айтканда 40 чоронун жыйналышы. Сагынбайда 26 башка эл, ошонун ичинде жоосу дагы бар. Алоокенин баласы ал Тургудай. Бооке дегенди дагы кабылдаган. Мындай кандай иш бар? Себеби бул ынтымак үчүн. Улут биримдик болду, мекениң болду.
Эми тышкы чөйрөң ынтымак болбосо дагы тынчын кетет. 40 чоро деп аталган киши бирге келгенден кийин ошо 40 чорону жиберген ар бир эл башкалар ушул бийликтен камтамасыз, ишенимдүү, тынч жашаган. Чабуул коюш, албул болуш иштерин тыйган. Бул Манастын акылмандуулугу. Экинчи иштеген ынтымактыкка Манас 6 чоң азыркы тил менен айтканда саясатты иш алып жүргүзгөн. Биринчи чоро чогултуп, элди ынтымакка тартуу. Экинчиси кудалашуу жолу менен. Түрдүү адамдар менен, түрдүү элдер менен кудалашуу деген жол менен элди бирдикке келтирген. Үчүнчү чоң саясат эмне? Достошуу, дос болуу. Башка элдерде, башкаларда айтат экен, адамдын досу болбойт деп. Бирок Манас адамдын досу болбосо, дос кармабасаң, ынтымактык түзүлбөйт. Дос тамыр деген ошол. Бир тамырды Манас тапкан. Башкысы эмне болгон? Эң башкысы Алмамбет эмне үчүн кириш керек эле ошерге? Достукту кыргыз кандай кадырлайт? Эл тоң кийгизип, ат мингизип дос болсо, ал биякта эле калып, энесинин эмчегин эмзет. Кайда мындай иш бар дүйнөдө? Кайсы жомокто бар? Достуктун үлгүсү деп айтасың. Өрнөгү. Кыргыз мындай дос боло алат дегенде мактанып айтсаң боло берет. Анан башка дагы дос, 40 чоронун достугу өргүчөндүк. Достук ичиндеги эң көп нерселерди айткан. Ар кандай нерсенин башкы үлгүсүн Манас алып чыга алган. Уздуктун үлгүсү Каныкей дедик, адамдыктын үлгүсү Манас дедик, достуктун үлгүсү Алмамбет, акылдын үлгүсү Бакай. Ар бир кишинин өзүнүн аткара турган милдети бар Манастын ичинде. Ашыкча жок. Артыкча жок. Эмнеге киргизет аны жөн эле? Достуктан кийин эмне болгон? Дагы бир чоң ыңгай, эл менен ынтымакташуу ыңгай. Элдешүү. Башка элдер менен карым-каттоо жасоо, маарекелер өткөрүп. Манаста Көкөтөйдүн ашында чоң маареке болгон. Дагы кайсы маареке? Манас маарекеге чакырып, тилимди билген келсин де, тилимди билбегенге тилмечи жооп берсин де деп туруп чакырды. Бул кандай саясат? Карым-каттоо, байлаш, дипломатиялык байланыш деп коебуз. Манастын ошол түп бейжиңге барышы эсен кан менен элдешүү, отургузуу, Бакай экөө сүйлөштүргөндө. А жерде эч качан чабуулга барган эмес. Бирок ошонун ичинден бузуку чыгат да, Коңурбай бузукулук кылып элдешүүнү бузуп, Манас кайта берерде чабуулга өтүп, чоң согуш чыгарган. Аны түшүнбөй азыр чоң согушту да башка кептерге сүйлөп, кайра Манасты күнөөгө коюп, элди апарып анан бардыгынан кырылып кайтып келген. Эмне деген сөз? Ошол үчүн Манастагы түпкү идеяны тааныгандан кийин Манас ачылат. Болбосо ача албайсың Манасты. Сыр боюнча кала берет. Ал сыр эмне болот? Элге, улутка зыян болот. Бүгүнкү жашоого зыян болот. Ушундай эле сүйлөйсүң да азыр. Кийимибиз эмне болду? Тамагыбыз эмне болду? Салтыбыз эмне болду? Чачылып турган кезибизби, азыр биримдикке келген кезибизби? Кээ бир мындай ошо Манас дастан тегерегинде, Манастын тегерегинде айрым бир талаш тартыштар бар да. Ушу Манастагы Бейжин кайда өзү? Биз кайсы Бейжин дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Манаста эки, бирөө Кытай деген сөз. Экинчиси Бейжин деген сөз иштетилет. Азырга чейин 20 жылдай болду, көп изилдөөлөрдү өткөрдүк, макала жарыяладык, бирок көңүл бурулбай дагы эле элөөсүз каралып келип аткан маселе. Манаста айтылган Кытай ким? Бул Кытай ошо өз кезинде
өздерін кыдан, қытан екі түрлі атайтын, өзінің тіл диалектінде ошо кезде қытан деп аталған. Азыркы Канзу жазмаларында, Қытай жазмаларында чидан деп аталған. Қара Қытайлар деп аталған орында Манастың 931 жылы Қырғыз хахандық мамлекеті болып тұрған кезде ошо чидандар бірінші жолы қол салған. Тарихта жазылып турат бұл. Ошолар өздерін кыдан деп атаған. Күчтүү улут болгон. Кыдан деген неге екен десең, өзінің тілінде бек темір, чың темір, темірдің чыңы деп, бекем. Темір деген сөз екен. Ошону менен айландырып келип бұл кыдандар өздері ішінен жеңіліп, дагы бір жүржүт деген біреу бар. Не үшін деген. Өздерінің қоласындақылар аларды жеңіп, ал темірлер чирip кетті 1-200 жылдан. Ең біз алтын деп. Жүржүт деген алтын деген сөз екен. Алтын қандығын құрабыз деп. Алар құрғанда ошонан бір бөлігі қачып келіп, жол айтайчы деген. Ана қырғыздардан келіп, мына азыркы баласағын Тоқмоқо Қара Қытай қандығын құрған. Bütün Orta Aziyаны қосып алған. Ошоға Қытай деген сөзді, Қытан деген сөз, ошол Қара Қытайдың орында Қытай қалып қалған. Бұяқта қазіргі тасыр. Бирок Манастың içindeki айтылған Қытай, ошо байыркы 931-жылы Қырғыз мамлекетіне қол салған ошолар. Ал азыркы аталыш Жоңго деген мамлекет, Жоңхуа Эл Республикасы деген аталышты Қытай Эл Республикасы, Қытай деп аташ туура эмес. Бул эмне үчүн туура эмес? Башка мурдакы Совет дöwрүндөгү башка республикалар атаса боло берет. Алар өзүнүн иши, өзүнүн тил өзгөчөлүк. Бирок кыргыздар Кытай деп атаса, Манас эпосундагы кидандарды көргөзүп коет. Бул абдан түшүнбөстүккө алып барат. Ошол үчүн алды менен анталып, экинчиси Бейжин деген, азыркысы Бейжин деп аталган менен ошол доорда Манас доорунда Бейжин деп аталган эмес, ал Янжың деп аталган. Жың деген бір сөз бар ошондо. Бейжин дегенде, бей деген кеп ошо кезде кыдандын тилинде дагы. Түндүк жактагы жың деген ордо, түндүк ордо деген сөздү түшүндүрөт. Түндүк ордодо кыдандар 5 ордо боюнча, азыркы сөз менен айтканда 5 область боюнча, аймак боюнча башкарган. Ошону Ужың жырды дейт. Муну эми Сагынбай манасчылар, башка манасчылар кайдан билгенин билбейсиң. 5 Бейжин деп аталып аткан ошол. Биз барып ажер текшердик, көрдүк 5 Бейжин деген масала. Ошого азыркы Бейжин эмес бул. Кайра макала жазып түшүндүрүү керек. Ушул Жоңгуну Кытай деп атай турган, Канзуну да Кытай деп атай турган, Манас ичиндеги Бейжин ошол деп атай турган иш илим жагына, тарых жагына, болмуш жагына туура келбейт. Ошого айтар элек, муну Кыргызстан жогору даражада көңүл буруп, ушул аталманы biz 2005-2006 жылдары Кыргыз мамлекеттик телекомдорго менен да сүйлөшкөнбүз. Туурасын атабайлыбы биздин ушул коңшу эл ушу жерде жүргөн. Макалалар жазганбыз. Мындан кийин дагы түшүндүрүү керек. Менимче ушул өтө зарыл бир маселе. Ошондо биздин эл ушул нерсени мындай жөн эле ачыктап алыш керек экен да, өзү мындай жөн эле түшүнүп алыш керек экен да. Жунго бул биз Кытай деп атап жүргөн мамлекеттин аты. Кытай деп эл деп жүргөнүбүз бул Кытай эмес, Ханзу эли. Мындан ары биз Ханзу эли Жунго мамлекети деп ушул нерсени ушундай аташ менин болот. Оюмда дагы, кулакка дагы жагымдуу, достукка дагы бир жылуу.
ушундай учурайт да. Себеби бул Манастын ичинде Кытай жөнүндөгү маалымат кыргыздардын ар кандайында жоо катары түшүнөт. Ошол үчүн биз аталманы азыр мейли башка республика Кытай дей берсин, кыргыздар үчүн да Манастын ичинде айтылган абалына караганда ар бир кыргыз Эти кылыш керек экен да. эсинде сактап, ал жоо бул эмес деген түшүнүккө келиш керек. Бул жоңгуу менен, ошол эле ханзуулар менен, Кытайлар менен болгон байланыш кыргыздардын тарыхы дагы өтө узак. Бирден бир ушул Орто Азияда деп коеюн. Жазма булактарда тарыхы калган эл кыргыздар. Ал жазма булактар ушул Кытай жазмаларындагы, ханзуу жазмаларындагы жазма булактар. Ушул маанидан айтканда дагы биз албетте жылуу сөз, жакшы аталмаларды колдонушубуз керек. Урпактарга калтырышыбыз керек деп айтам. Жанатан бери ушу Манастын тегерегинде сөз кылып бердиңиз, сөз айтып бердиңиз. Менимче Манаска башка сөздү аралаштырбай, ушу менен сөзүбүздү, маегибизди жыйынтыктасам деген ойдомун. Келип кыргыз суусуна келип маек кылып бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Мындан ары да кызматташ болуп туралы, кыргыз жергесинде дагы бир топко чейин жүрөт экенсиз. Мүмкүн дагы ыңгай келип калса дагы бир жолу редакциябызга келип берет деп ойлойбуз. Рахмат сизге. Рахмат, бүгүн улуу сөздөрдөн козгогон. Айтуу бир кеп, суроо кандай болсо, айтуу ошондой болот деп акылмандар айткан экен. Ошого мен дагы курсакта жүргөн, айтып алсам деп жүргөн нерсени айтып алдым. Рахмат өзүңүздөргө.